Жамаат менен намаз окуу. Намаз 48. Абу Хурайра радиаллаху анхудан риваят. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: азанчынын күнөөсү анын үнү жеткен жерге дейре кечирилет. Кыямат күнү жандуу жана жансыз нерселердин баары ага күбө болушат. Анын үнүн угуп намазга келген адамдарга 25 намаздын сообу берилет. Ошондой эле намаздардын аралыгында кетирген күнөөлөрү кечирилет, деди. Абу Хурайра радиаллаху анхудан риваят. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: азанчынын күнөөсү анын үнү жеткен жерге дейре кечирилет. Кыямат күнү жандуу жана жансыз нерселердин баары ага күбө болушат. Анын үнүн угуп намазга келген адамдарга 25 намаздын сообу берилет. Ошондой эле намаздардын аралыгында кетирген күнөөлөрү кечирилет, деди. Абу Хурайра радиаллаху анхудан риваят. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: азанчынын күнөөсү анын үнү жеткен жерге дейре кечирилет. Кыямат күнү жандуу жана жансыз нерселердин баары ага күбө болушат. Анын үнүн угуп намазга келген адамдарга 25 намаздын сообу берилет. Ошондой эле намаздардын аралыгында кетирген күнөөлөрү кечирилет, деди. Абу Дауд. Түшүндүрмөсү: кээ бир аалымдардын пикиринде 25 намаздын сообу азанчыга да берилет. Ошондой эле анын азандардын ортосундагы кетирген күнөөлөрү кечирилет дешет. Базыл Мачхуд.